Мен жөнөкөй үй бүлөдөн чыккам. Мени апам болсо өзү почтальон болчу, атам болсо сантехник болчу. Жөнөкөй эле үй бүлө, ушундай эле ошол эле үйдө дагы эле алар жашап атышат. Менин атамдын жогору билими жок. Бирок өзү ал түшүнгөн, балама азыр жогору билимди бербесем, келечеги мындай жакшы болбойт деп, өзү эле ошол бир айыл арабини үйрөнүп, анан мени үйдөн үйрөткөн. Астамбек Шупаке чындап эле көрбөйбү деген нерселер бар да. Мүмкүн сен жөн эле айтып атасың, мүмкүн бул имидж деп. 6 жашка чейин сиз жакшына эле көргөнсүз да. Өзүм 6 жашка чейин кичине көзүм начар көрчү, бирок желекке каршы биз мына ойноп, бейбаштыкты кылып мына көзүм таптакыр эле көрбөй калды. Көз көрбөсө, анан кийин салык кызматында компьютер менен кантип иштеди? Жардамчылар жок болчу. Ой, айлык еще төмөн. Айлык мындай болчу, 1900 сом. Кыргызстан карызы боюнча цифраларды көрдүк. 8,5 миллиард болуп аткан. Буга бул Минэкономдун мурун иштеп кеткен адам катары, депутат катары сиздин көз карашыңыз кандай? Жапаровду шайлаганда суроолорду бергем да, караларды колдойсузбу? Ал айткан жок, аны колдобойбуз, аларды жок кылабыз деп. Менин ишенген жокмун ачык эле. Бирок ОПГшниктерди жок кылуу бул өтө туура.